Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтүү каналынын катталуучулары. Бүгүн 17 август 2022 жыл биз Кара Суу районундабыз. Туугандар, тагыраак айтканда Сары Колот айылында сатылуучу үй боюнча сиздерге көрсөтүп маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул Кара Сууга каттаган кадимки өзүбүздүн жол. Мына ушул жолдон келгенсиздерде бул жерде жогору жакта бала бакчасы ФАП бар. Андан кийин бул жака карап бир аз ылдый түшкөнсүрдө ошол жерде мектеби бар. Ошол жерге жетпей, мына ушул жерден солго кайрылып, ушул жол менен түп-түз 500 метрдей жүрөсүздөр туугандар. Биз алдыда дагы сиздерге көрсөтүп маалымат беребиз. Андыктан видеонун аягына чейин колдоо иретинде бирден лайк басып, назар салып туруңуздар. Мына ушул жерден ылдыйдан бир аз өйдөөгө карап жүрүп келгенсиздерде бул жакта азыр мына жаңы чек болуп калат экен туугандар. Келгенсиздерде мына ушул оң тарапта эле жолдун боюнда жайгашкан мына ушул оң тараптагы үйгө келесиздер. Азыр сиздерге дагы ичинен көрсөтүп бир сыйра маалымат берели туугандар. Бул үйдүн жалпы аянты 8 сотых. Ал эми үйдүн туурасы 14 туурасы 8 метр экен туугандар. Мансард болуп жабылган тинекеден. Азыр бир төгөрөтүп көрсөтөлү. Капталынан дагы бул жагы 8 метр, ал эми узуну 14 метр. Анан алдын мындай угол кылып лестницадан кылып жасаптыр. Биринчи ишин көрсөтүп чыгалы туугандар. Бул жактан үстү чыгып келгенсиздерде бул жер как прикошка бут кийим чече турган мындай алты кыргылып тосуп жабылыптыр. Андан кийин бул жагы туугандар негизинен полго ылайык ташылган. Мына жери чукуп асты дагы кеңири болуп жасалыптыр. Бул жагы дагы ортоңку коридор. Негизинен жалпысы 3 комната туугандар. Ал эми ортолук коридор дагы аябай узун экен. Бул жагына сөрө кылып дагы өзүңүздөрдүн идеяңыздарга жараша кылсаңыздар болот. Андан кийин бул ортоңку комната. Бул жагы спальня деп койсок дагы болот экен сиздер. Спальня кылсаңыздар дагы. Анан мунун дубалы байкап турганыңыздардай пакса менен өтө кеңири урулуптур туугандар. Бир эки кыштан бир аз азыраак экен. Негизи кеңири шу алып даяр болуп турат. Андан кийин бул жерде печкасы дагы урулуптур. Кышта печкага камдап, азыр бул жерде терезелерди кадап, рамкалар да кадалган экен. Терезелерди кадап, айнектин четтерин шуап туруп, анан үстүнө ылай басып туруп, акырындан жашоого ылайыктырса болот экен. Печкасы бүткөн. Бир комнатадан 2 комната ысыйт. Комнаталардын размери где-то мол жагы 4x4 чыгып калат экен туугандар. Мына комнатаныкчы. Ал эми мына прихожка коридордуку чынында өтө чоң экен. Биз 3-чү комнатаны көрсөтөлү. Бул жакта мына ушул 3-чү комнатага кирип көрсөтөлү. Бул жака зал десек дагы болот туугандар. Мунун залындагы ичи кеңири экен. Анан бул жер дагы полго ылайыкташтырылып мындай чукулган экен. Өзүлөр дагы эгер пол кылам десеңиздер дагы тегиздеп туруп пол бассаңыздар болот. Ал эми толтурам десеңиздер толтуруп койсо дагы болот экен туугандар. Мына ушундай. Видеонун башында айтып өткөндөй эле, бул айылда свет, суу жана ошондой эле мектеп, бала бакча, ФАП дагы бардыгы бар. Бул жагы ушул дааратканадан ал жагыраак границанын тегеретип бардыгы тосулган. Мондай тумбалар коюлуп, сетка менен бардык атырабы 4 тарабы тең тосулуп жабылып турат туугандар. Өзүлөр келип көрүп, үй чек издегендер болсо, үй издегендер болсо, ушул буюрса ушул экрандагы номерлерге агаларыбызга байланышасыздар. Бул үйдүн баасы 1,5 миллион сом, бир аз кем бар дейт, туугандар сүйлөшөбүз дейт. Кызыккандар буюрса экрандагы номерлерге агаларыбызга байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Мына ушундай туугандар, бүгүн биз сиздерге Сары Колот айылында сатылуучу үй боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.